Программабызды улантабыз. Ушу жалпы жамаатты кыргыз элин куттуктоо үчүн ушул 5-каналдын гимн жаратуучулары бизге келди. Кимдер десеңиздер, Эльзар, Гүлжигит, Бек, Аян алар бизде бүгүн конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кош келипсиздер. Жакшы ырдапсыздар. Жалпы жамааттын атынан ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Алгачкы суроону сизге берим келип атат, Эльзар. Ушул чыгарманы оон жаратуу кыйынчылык туудурган жокпу? Жок, кыйынчылык туудурган жок. 5-каналдын туулган күнүнө арнап аткандан кийин аябай чын жүрөктөн жакшы маанай менен жаздык. Анан ырдаганда да аябай шаар ырдалды. Силердин өзүңөрдүн баягы кандай деп коет, пейилден деп коет го. Бул чыгарма менен эртеси күнү үн жаздырдык. Баарыбыз тең шаар жаздырып, абдан жакшы жазылды. Өзүңүздөр уксаңар керек. Ой, уктум, сонун болду. Аябай жакты. Бул чыгарманын үстүнөн Жолдош Абдыбеков, Нурдун Төрөбеков жана Алмаз аттуу байкебиз аранжировка жасаган экен. Ошолор менен чогуу иштедиңиздер, бардыңыздар. Келиңиздер, эми бардыңыздарга куттуктоо сөзү болсун Аяна. Кыздын 40 жашы улуу дейт. Биринчиден саламатсыздарбы? 5-каналды чын жүрөктөн туулган күнү менен куттуктайм. Ошо. Асмаңыздар дайыма ачык болсун, жерибизде тынчтык болсун. Ошо. Келиңиз, Эльзар байке. 5-каналдын жалпы жамаатын баардыгыңыздарды туулган күнүңүздөр менен куттуктап кетким келет. Дайыма ушундай жакшынакай теле берүүлөр көп болсун силерде. Жана ырдын сөздөрүнөн деле угуп атабыз. Күнүгө жаңылык, миңдеген жаңылыктар болуп турсун. Айтканыңыз келсин. Жакшылыктар көп болсун. Айтканыңыз келсин. Бек. 5-каналдын атыңарлы болбосо, ар дайым биринчилерден болуп жүрөңүздөр. Бул да өнүмөр эч качан өчпөсүн. Ийгилик, туулган күнүңөр кут болсун. Рахмат, Гүлжигит. Мен айтылган каалоо тилектерге кошулам. Эртеден бери ушул сахна аркасында деп коебузбу, ушул эшиктин аркасында даярданып туруп, көптөгөн куттуктоолорду көрдүк, көптөгөн силердин иш аракеттериңерди көрдүк. Ошолордун баары бул кыргыз эли үчүн деп сөзсүз ишенем. Мен да өз көзүмө пайдаланып силерди куттуктаймын. Алдыңкылардан болуп жүрөңүздөр. Айтканыңыздар келсин. Бизде ушундай өтө шашылыш болгондуктан бу клибин кайра башынан дагы тартуу деген ушундай бир ойлор болуп атат. Шашпай анын баарын майын чыгарып, буйруса тартабыз, даярсыздар да. Сиздер менен чогуу иштешебиз. Анан кийин мындай суроо берим келип атат. Бек, сиз кантип угуп калдыңыз? Ушул чыгарманын болуп аткан. Эми бул окуя абдан кызыктуу. Аяна көз эмеден улуттук консерваториядан жолугуп, мен сабактар менен ошол жерде окуйм да. Анан ошол жерден жолугуп калдык. Эльзар байке болуп, алар да келип калып, анан ошол жерден эле чечип салдык, чогуу ырдайлы депчи. Жакшы. Ошол жерден эле жана Алмаз аттуу байкебиз менен тональность тактап эле мен 4-куплетін ырдайым болуп, анан эртеси күнү барып голос түшүрүп, запись кылып, бүгүн уже сиздер менен чогуу отуруп калдым. Жакшы, чоң рахмат бардыгыңыздарга, урматтуу достор. Сиздер башка каналга отурулбай туруңуздар. Ушу биздин гимнде, ушул өзүңүздөр көргөн биздин аткаруучу жылдыздарыбыз бир нече көзөрмөм деген сиздерге жандуу үн менен аткарат. Башка жакка отурулбай туруңуздар. Сиздерди азыр сахнадан күтөбүз.